Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин туура эмес бурулуш тасмасынын 6-бөлүгүнө чейин келип, азырынча акыркы бөлүгү болуп эсептелген 7-бөлүгүн чыгарууга белсенип калганбыз. Ошол мезгил бүгүнкү күнгө туура келиптир. Андыктан бир аз болсо дагы адреналин алууга даяр болуп калсаңыздар, тасмага өтө берели. Кээ бир катталуучуларыбыз тасманын алдында үнүңдү обоңго салбай жакшынакай сүйлөчү деп комментарий калтырышат. Бирок биз эч кандай обоңго салбай эле Кудай берген үнүбүз менен эне тилибизде таза жана тунук сүйлөгөнгө аракет кылып жатабыз. Анткени өз тилибизде өзүбүз сүйлөбөсөк бөтөн бирөө келип сүйлөп бермек беле. Ошондуктан бөтөн элде жүргөн бир туугандарыбызга өз эне тилибизди унутпагыла деген насаат менен бирге жарнамабызды дагы айта кетели. Эгер сиз Россиянын борбору болгон Москвада эмгектенип жумушуңуздан такыр эле бошой албай, бирок документтериңизди мөөнөтүп бүтүп жасатыш керек болуп калса, биздин ишеничтүү байкебиз бар. Ошондуктан экрандагы байланыш сандарын жазып алып, биз Санчо Бек каналынан келдик деп кайрыла бериңиз. Тасманын башында Скотт Шоу деген адам Вирджиниянын кичинекей шаарларынын бирине келип, өзүнүн кызы Дженни Шоуну издеп жүргөн. Ал адам жергиликтүү тескөөчүгө келсе, тескөөчү Скоттко жардам бергенин ордуна кыздын сүрөтүн көрүп, кызыңыз жакшынакай экен деген сөздөн башка сөздү айткан жок. Анткени аймакта алар тынчтыкта жашап, эч кандай ызы чуу деле болбой, жергиликтүүлөр дээрлик баардыгы бири-бирин таанышчу. Мындан соң Скотт ал жердеги мейманканага келсе, мейманкананын жумушчусу дагы иштекени билбегендигин айтып, бирок каарманыбыз издеп жүргөн кызы бир топ достору менен ал жерге келип 2 күн жатышып, андан соң унааларына түшүп алып кеткен айтат. Анда Скотт ал жердеги эс алуучу жайлардын бирине барып, ал жактан дагы сураштыра баштады. Бир маалда эле каарманыбызга олтурган аксакалдардын бири кайрылып, "Сен издеп жүргөн кызыңды достору менен мен ушул жерде көргөн элем. Алардын тарбиясы мага андай деле жаккан жок, өзүнчө эле шаардык боло беришет экен. Бирок мен сага бир нерсени айтып коеюн, эгер кызың бул жактагы токойлордун бирине кирип жоголгон болсо, аны издешиңин деле кажети жок. Анткени бул жердин токоюнда жоголгон адам эч качан табылбайт" деп айтат. Биз мындан соң 6 жума мурдагы окуяларды көрө баштайбыз. Анда унаанын ичинде бир топ балдар келе жаткан. Бир кезде алардын унаасынын дөңгөлөгү жарылып, Дженни унаанын дөңгөлөгүн алмаштырганды билгендиктен, анын жигити Дариус унааны башкарганына карабай эле Дженни дөңгөлөктү өзү алмаштырып коет. Бул убакта аларды токойдон бирөө байкап тургандыгын көрөбүз. Ошентип дөңгөлөктү алмаштырып алып, мейманканалардын биринен орунду калышып, андан соң кечинде эс алуучу жайга барышат. Көрсө жанагы тасманын башындагы аксакал каармандарыбызды ушул жерде көргөн экен. Ал топтолгондорго жакындап келип, "Силер бул жака эс алганы келген окшойсуңар. Мен досум экөөбүз бул жактын токойлорун жакшы билебиз, ошондуктан кааласаңар силерге жардам берели. Болбосо бул жердин токоюнан адашып кетсеңер, кыйынчылыкка туш келесиңер" десе, каарманыбыз алардын сунушунан баш тартып, анан да бир аз кемсинткендей кылып коет. Каармандарыбыз эс алуучу жайдан чыкса, алардын унаасынын жанында түшүнүксүз бирөө турган эле. Анда адамдын жини келип, аны унаанын жанынан качкының деп өзүнүн бөтөлкөсүн ыргытып, андан соң мейманканадагы бөлмөлөрүнө барып эс ала башташат. Джен эртеси күнү чуркап жүрүп, ал жердеги өзүнүн колу менен жасаган буюмдарын сатып жаткан Эдит деген аялга жолугуп, ал жердеги кичинекей Гути деген кызды көрдү. Мындан соң каармандарыбыздын бардыгы ойгонуп, өздөрү буга чейин максат кылган Апалачиан талаасын көргөнгө жөнөп кетишет. Алар токойдогу бир аяк жол менен баратышып, ал жердин кооздугуна аябай суктанып, бир кезде эле Дариус досторуна ой салды. "Биз жол менен эле бара бербей, башка жактарды дагы көрбөйлү, балким сонун кооздуктар бардыр. Көп нерседен калып кетишибиз мүмкүн" десе, анын сөзүнө Джен макул болгусу келген жок. Анткени ага мейманкананын жумушчусу, "Силер токойдо жүргөндө жолдон чыкпагыла" деп эскерткен эле. Бирок жигити Дариус болбой эле бардыгын көндүрүп өзү менен алып кетип, алар токойдо бир топ убакыт жүрүп, бирок эч кандай кызык нерсени деле таппай коюшат. Ошол маалда эле айлана чөйрөдөн түшүнүксүз үндөр чыга баштады. Бир кезде эле үстү тараптан дарак кулап баштап, бардыгы баш оогон жакка катышып, бутактарга чалынып жыгылышып, жанагы кулап келе жаткан дарак балдардын бирин басып калат. Анда эмне болгондугун түшүнбөй калган каармандарыбыз ызы чууга түшүшүп, өлүп калган досун көрүп, арасынан Луис Дариуска аябай эле жини келе баштайт. Анткени жолдон чыгалы деп Дариус сунуштаган эле. Кажется, там кто-то есть. Он там. Ошентип Дженнинин көзүнө адамдар көрүнүп, аларды бирөө аңдып жүргөндөй сезилип, даракка басылган досун куткара алышпагандыгын түшүнгөн каармандарыбыз сапарын улашат. Бирок алар каяка бара жаткандарын өздөрү деле түшүнүшкөн жок. Анткени адашып калгандыктан бир маалда кеч кирип жамгыр башталып, түнү жол жүрүш кыйындыгын түшүнүп, ал жерге чатырларын тигип эс алууга киришишти. Бир маалда чагылгандар түшө баштаганда Дженни ойгонуп кетип, ал жерде дагы бир адамдын жүргөнү байкалат. Кантсе да эртең менен аман эсен ойгонгон каармандарыбыз баардыгынын уюлдук аппараты жок экендигин байкашып, анан да адамдын сүйгөн кызы Миланы таппай калышат. Эң кызыгы, алар жаткан жерде буга чейин мүрзө болгон экен. Анда достор чогулуп алышып, Миланын атын кыйкырышып, токойдо издеп жөнөп, бир кезде эле Дженни буга чейин шаардан көргөн кичинекей Рути деген кызды көрүп калды. Бул убакта аны адам дагы байкап калган. Анда каармандарыбыз кичинекей кыз бул жакта эмне кылып жүрөт деп такыр эч нерсени түшүнүшпөй, адам жини келип эле ал кыздын артынан куулап жөнөйт. Ал бара жатып бир нерсеге чалынып жыгылган кезде жанагы кичинекей кыз качып кетип, адам чалынган жеринен буту чынжырга байланып калгандыгын көрдү. Бир кезде чынжыр аны тартып эле каармандарыбыз кармаганына карап эле жердин астына алып кирип кетет. Аны куткара албагандыгын
экендигин түшүнгөн үчөө дагы бир бале болуп кетпесинчи деп эле андан нары сапарын улашат. Бир кезде алар Токойдо жайгашкан эски бир үйдүн ичине кирип, ал жерден көптөгөн уюлдук аппараттарды жана адамдардын кийим кечелерин көрүштү. Бир маалда Токой тараптан үндөр чыгып, эки түшүнүксүз бир адам жаныбарлардын скелетин башына кийип адамды көтөрүп бара жатышыптыр. Анда үч каарманыбыз жанагалардын жанына чыгып, биздин досубузду тезирээк кой берипчи бергиле. Мила каякта, силер аны өлтүрүп койдуңарбы деп эле ызы чуу сала башташат. Анда Токой адамдары каармандарыбызга түшүнүксүз бир тилде сүйлөй башташты. Ошол замат эсине келип кеткен адам алардын бирин союл менен чыга чаап, менин сүйгөнүм Миланы эмне кылдыңар деп эле жанагына чапкылап өлтүрүп салат. Бирок алардын экинчиси убакыттан пайдаланып көздөн кайың болду. Бир кезде эле адамдын сүйгөнү Мила ал жерде пайда болуп калат. Көрсө ал эртең менен ажатканага баргысы келип эшикке чыгып, кайра келгенден кийин досторун таппай калыптыр. Анда каармандарыбыз сүйлөшүп эле бул Токойдон эртерээк чыгып кетпесек болбойт. Бул жерде бир каргыш бар окшойт. Жүргүлө, эми кетели деп Дариус эң алдыга түшүп алып басып жөнөйт. Бир кезде ал коюлган капкандардын бирине түшүп талынан жаракат алып, андан нары сапарын улаган кезде Луис алардын эң артында калып кеткен эле. Бир кезде эле каарманыбыз артта келе жаткан Луисти таппай калышат. Ошол замат эле каармандарыбыздын айлана чөрөсүнөн жанагындай сөөктөрдү кийген адамдар пайда болуп, Адам менен Мила бир жака, Джен менен Дариус экинчи жака качып жөнөшөт. Адамдын артынан чуркап бара жаткан Мила бир кезде чуңкурга түшүп кетип, ал жерде атайын даярдалган шиш чыгачтар денесинин ар жерине сайылып калган болот. Анда Адам Миланын тирүү экендигин карабай эле аны куткара албагандыгын түшүнүп эле качуусун улантып кетти. Бирок анын качуусу деле көпкө чейин уланган жок. Анткени Токой адамдардын бири аны кармап алып башына кап кийгизип, арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин Джендин колу байланып зынданда ойгонгондугун көрөбүз. Көрсө 4 каарманыбызды тең Токой адамдары кармап алышыптыр. Зындандан чыккан Джен ал жерден башка каармандарыбызды көрүп, андан соң шаарда чуркап жүрүп учураткан кызды дагы көрөт. Көрсө бул кыз дагы Токой адамдарынын бири экен. Ошентип каармандарыбызды башына кап кийгизип, аларды бир түшүнүксүз кыштакка алып барышып, бара жаткан каармандарыбыз ал жерден чоң адамдардын дагы жаш балдардын дагы жашаганын көрүшөт. Бир кезде төртөөнү кыштактагы үйлөрдүн бирине киргизип, тизелеп олтургузуп, алардын алдына Токой адамдарынын башчысы чыгат. Көрсө ал жер сот боло турган жай экен. Каармандарыбызды адам өлтүргөнүңөр үчүн соттойбуз деп иштерин башташат. Биз ушул жерде түшүнгөндөй бул адамдар каармандарыбызга эч кандай деле зыян келтирүүнү каалаган эмес. Токойдогу капкандар болсо жашоочулар атайын жаныбарларга койгон капкандар болуп чыгат. Булар Токойдо атайын өздөрүнүн кыштагын түптөшүп, ал жерге келип жашагандар бардыгы теңдикте жашап, эч кандай байлык, бийлик деген жок болуп, таза азыктардан жегендиктен оору дагы такыр жок экен. Анан дагы чыгып жаткан жаңы техниканы такыр колдонушчу эмес. Адамдын буту байланып кирип кеткен жер дагы жаныбарларга атайын ырасталган капкандардын бири болот. Бирок каармандарыбыз аларды туура эмес түшүнүп, Адам алардын бирин өлтүрүп салгандыктан соттун чечими менен аны өлүм жазасына тартышат. Калган үчөөнү болсо Адам өлтүргөн жок деп калп айткандыгы үчүн караңгыга камоону чечишти. Анан да булардын кийип алган кийимдери башындагы жаныбарлардын сөөктөрү. Аңчылык учурунда жаныбарлар алардын жытын сезип калбаш үчүн кийип алышат экен. Ошентип Адамдын үстүнөн өлүм жазасын аткаруу убактысы келип, ал Токой адамын кандай өлтүргөн болсо, биз дагы буну ошондой өлтүрүшүбүз керек деп эле союл менен башына чапкылай баштайт. Мындан соң 3 каарманыбызды караңгы жерге киргизүүгө даярдай башташат. Аларды жөн эле камап койбой, көздөрүн ысык темир менен күйгүзүп салышат экен. Анда биринчи Луистин көзүн күйгүзүп салган кезде Джен эмне кылышын билбей, бир кезде оюна бир нерсе келет дагы Токой адамдарына сунуштай баштайт. Силер бизди мынтип жок кылып койсоңор көп деле пайда таппайсыңар. Андан көрө бизди колдонсоңор болмок. Бул Дариус күчтүү жана акылдуу бала, ал силерге аңчылык кылганга жардам берет. Мен болсо ден соолугум бекем, жаш кызмын, бир өңүрүк аял болуп берейин. Эч кандай жугуштуу оорум жок. Балдардын мыктысын төрөп берем десе, муну уккан Токой адамдардын башчысы бир аз ойлонуп экөөнү аман алып калууга макулдугун берет. Анда Дариустун жанына башка Токой адамдары келип, ага бычагын беришип, өздөрүнө дос кылып алышып, бул убакта Дженди үйлөрдүн бирине чакырышты. Көрсө бул Токой адамдарынын башчысы Венейбл экен. Ал Дженди өзүнө аял кылып алууну чечиптир. Венейбл Дженге менин аялым 1 жыл мурда өтүп кеткен. Ал бийиктиктен кулап кетип, ошол жерде көз жумуп, мен 1 жылдан бери аялы жок жүрөм. Эми сен менин аялым болосуң деп экөөнүн никетүүнү башталып кетет. Көрсө ушул күндөн кийин Джен атасына такыр байланышка чыкпай калгандыктан, атасы Скот аны Вирджинияга издеп келиптир. Ал кечинде тамактанып олтурса, мейманкананы иштеткен аял Скоттун жанына келет. Мен сенин кызыңа Токойдогу жолдон чыкпагыла деп эскерттим эле. Менин оюмча алар Токойдон адашып кетишкен окшойт. Бул Токойдо бөтөн бир адамдар жашашат. Алар 1859-жылы өздөрүнүн кыштагын уюштурушуп, ошодон бери ал жактан чыкпай жашап келишет. Биз аларга тийбейбиз, алар дагы бизге тийбейт. Бирок буга чейин дагы Токойго барып адашып кетип, кайтып келе албай калган адамдар болгон. Сиздин кызыңыз дагы достору менен ошолорго кабыл болгон окшойт деген маалыматын берди. Муну уккан Скот эртең менен Токойду көздөп жөнөй баштайт. Муну көргөн мейманкананын жумушчусу Элин сиз ал жака барбаңыз деп айтып, Скотту такыр эле токтото албай коет. Анда Элин өзүнүн бир сунушун айтып, инилеринин бири Эд менен тааныштырды. Көрсө Эд шаарда жашаган аңчылардын бири экен.
Ал токойдо көп жүргөндүктөн токой адамдарынын биринин жаасынын ого башына тийип, башындагы шырамды көрсөтүп, алардан өч алууну каалап жүргөндүгүн айтат. Анан дагы Скот ага 5000 берем деп убада кылат. Ошентип Эд баласын алып алып Скоттучу токойду көздөп жөнөп кетишип, аңчы жолдо бара жатып ал жердеги капкандардын бирин байкап калат. Бирок анын баласы байкабай эле чуңкурлардын бирине түшүп кетип, экөө аны куткарып жатып үстүндөгү шиш темирлер аларга түшүп кетет. Ошентип Скот кайрадан эле жалгыз калды. Ал аркага кайтууну такыр эле ойлонбой аңчынын тапанчасын алып алып андан ары сапарын улап, кечкирип калган учурда гана жанагы токой адамдар жашаган кыштакты таап алат. Бирок Скотту ал жердегилер кармап алып кыштактын ичине алып киришсе, бирөөсү башындагы сөөктөн жасалган кийимди алган кезде Скот анын Дариус экенин билип калды. Бирок ал Скотту тааныбагандай эле унчукпай тура берет. Бир кезде алыстан Скотту бирөө жаа менен атып, анын жанына келген кезде биз бул Джен экендигин көрөбүз. Анда Скот эч нерсени түшүнбөй эле ал жерде туруп калса, бир кезде Венейбл келип, бул адам биздин аймакка келгендиги үчүн соту жок эле, буну караңгыга камайбыз. Жазаны эртең эртең менен ишке ашырабыз деп ал жерден кетип калышат. Бирок түн бир окумда Скот камалып отурган жерге кызы Джен келип, мен сизди жаа менен атпасам, булар бир нерсени сезип калышмак деп эле качып жөнөшөт. Алар биринчи эле Дариуска барып аны өздөрү менен алып кетейин деп калышса, Дариус мен бул жерден кетпеймин деген жообун берди. Көрсө Дариуска токойдун жашоосу жаккан экен. Бир кезде эки каарманыбыз качып бара жатып, ал жерден кичинекей кыз Рутини байкап калып, Джен Рутиден сурады: "Мен бул жерден кетишим керек, мага бир жол көрсөтүп койчу. Кааласаң сени да ала кетейин" десе, Рути кетүүдөн баш тартып, бирок жол көрсөтүп берет. Көрсө буга чейин көзүн күйгүзүп туруп Луисти киргизип жиберген караңгы жактан чыга турган жер бар экен. Анда эки каарманыбыз ошол караңгы жак менен чыгып жөнөшүп, анын ичинен көздөрүн күйгүзүп киргизип жиберген адамдардын тобун көрүшөт. Алардын арасында Луис дагы олтурган эле. Джен ага борор урдубай туруп атасынын тапанчасын алат да Луисти ошол жерде атып салат. Бул убакта Джен токойдо жашап жүрө берип өзү дагы аңчыга айланып, караңгыдан кол салайын дегендерди сезип байкай баштаптыр. Анткени аларды колап келе жаткандарды Джен дароо сезип бычагы менен өлтүрүп салып, бир аз мыкаачы дагы болуп калгандай болот. Кантсе да атасы аны таштабай өзү менен алып кете берди. Бир кезде алардын тапанчасын ого түгөнүп Джен жаанын мыктатып калгандыктан артынан куулагандарды жаа менен аткылап качып кете беришет. Бир маалда эле алардын алдынан чырактардын жана баштагандыгын көрөбүз. Көрсө биз тасманын башында көргөн шаардык аңчылар ал жерге келип калыптыр. Биз ушул жерде бул адамдын аты Нейт экендигин билебиз. Алар келгендерге жаман мамиле кылгандыгынын себеби башка жактагылар ал жерге келип тоолорго чыгышын каалашпайт экен. Анткени ар биринин үйүнөн бирден адам тоого чыгып жоголуп кеткендиктен, башкалар дагы билбей тоого келип ал жерден адашып токой адамдарына жем болушун каалашкан эмес. Ошентип алар эки каарманыбызды куткарып кетип, атасы менен кызы тирүү калды. Каармандарыбыз шаарга келип мурдагы жашоосуна түшүп бактылуулуу күндөрдү өткөрүп жаткан кезде, Джен үйүнө келсе ал жерге Рути менен Венейбл келип алыптыр. Көрсө Дженди Венейблден боюнда болуп калган экен. Ал бир кезде бекитип койгон бычагын алып чыгып Венейблге кол сала баштап, бирок Венейбл бычагын алат дагы Джендин апасы менен эки кинисин бычак менен сайып өлтүрүп салат. Кантсе да Джен Венейблди башына бычагын сайып өлтүрүп, көрсө бул нерсе жөн гана өзүнүн оюнда болуп жаткан экен. Ал мындан соң апасы менен эки кинисине кайрылып бул жерден чыгып тургула деп суранып, Венейблге кайрылып: "Сен менин үй бүлөмө тийбейм десең, мен сен менен кеткенге макулмун. Убадаңды бер" десе, Венейбл убадасын берсе, аны менен үйдөн чыгып жөнөйт. Бирок биз тасманын аягында алар бара жаткан унаа көпкө деле узап барбай, унаа кырсыкка учурап Джен анын ичиндегилердин бардыгын өлтүрө баштагандыгын көрөбүз. Ошентип ал Венейблды дагы башкаларын дагы бычактап салат дагы Рутини ал жерден алып эле кетип калат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, мыкаачылык иштерден алыс бололу.